Азыр мына 2020 жыл болду. Иштеп аткан премьер 2 жылдан ашык иштеди. Билесиңерби, эмнеңер бар, эмнеңер жок бүгүнкү күнү Кыргызстанда? Урматтуу Акылбек Усунбекович, бул туура көйгөйлүү суроо инвентаризация боюнча. Биз основной фондту бүтүргөнбүз. Канча имарат бар, канча машина бар, ал боюнча бүткөн. Бирок бизде 1991 жылы 1261 акционерлик коомго биз имарат жерлерди тапшырып кеткен экенбиз убагында. Ошолорду кайрадан инвентаризация кылып, мына 28 жылдын ичинде 510 акционерлик коом изилденип, ичинен 464 объект чыгып отурат. Ошолорду дагы биз азыр тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Андан сырткары 710 акционерлик коом калып атат. Ошо 710 акционерлик коомду жалгыз фондтун колунан келбейт экен. Эмнеге дегенде ал жерде бизге архивдер керек. Буяка туруп тургулачы, мен көрбөй турмун. Бизге мындай туруп турсуңуз. Архив керек, кадастр, ГРЭС, ошонун баардыгын ведомство аралык комиссия түзүп, азыр премьер-министрде турат. Ошол токтом негизинде баардыгыбыз жумуш алып барабыз мындан нары. Эгерде сиздин сурооңуз ушул недралар боюнча болсо, лидниктер, мындай кылайлычы, мен суроомду токтобаңызчы. Мен сиздерге сурап атам. Өкмөт отчет менен парламентке келдиңер. 1 жылдын ичинде эмнелерди башкардыңар, эмнеңер бар эле деп сурап атам. Инвентаризация деген ошоду. Основной фондуңар канча бар? Жериңер канча бар? Аны жердин үстүндө эмнеңер бар, жердин астында эмнеңер бар? Канча сууңар бар, канча алтын, канча көмүрүңөр бар? Баарын тактап бүттүңөрбү деп атам 2 жылдан бери. Ал кимдики? Ошол жердин суу боюнча, жердин астында, үстүндөгү нерселер боюнча ГКПнын өзүнчө инвентаризацияны жүргүзүп атат. Биз основной фонддорду бүтүргөнбүз. Эмнелер бар? Урматтуу эркин сөзсүз. Өкмөт дагы эле түшүнө албай атасыңар да, эмнени башкарып атасыңар? Фондко сумуш өзүнүн балансында болгон акционерный компаниялар менен ГПларды айтып атат. Недропользованияңар эмгиче бербейт. Энергетиктер өзүнчө жүрөт. Силер билбей атпайсыңар, эмнеңер бар? Эмнеңер бар экенин билбей туруп, кантип эффективдүү түрдө аны башкарам деп атасыңар? Билген нерсеңерди башкара албай атасыңар деп мына Улукбек Зулпукарович айтып атат. Мына азыр эми кризис келатат деп атабыз, коронавирус келди деп атабыз. Так билишиңер керек. Энергетикада мына момча турат. Момча объектте, момча орунда эле переоценка кыл дедиңер эле парламент. Переоценка кылдык, бүгүнкү күнү баланча миллиард турат. Мен сиздерден ошону сурап атам. Темир жолуңар канча эле буга чейин? Туура айтасыз. До переоценки.